Түзөөдө Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Реюнион аралында табылган сыныктар MH370 каттамындагы учакка таандыкпы? Адистер изилдөө иштерин баштады. Эртең Хиросимага өзөктүк бомба ташталганына 70 жыл толот. Ага күбө болгон адамдын окуясын айтып беребиз. Сингапур эгемендигинин 50 жылдыгын белгилегени турат. Биз өлкөнүн өнүгүшүнө чоң салым кошкон аялдар менен жолуктук. Франция, Малайзия жана Австралиянын адистери Реюнион аралында табылган учактын сыныктарын изилдеп башташты. Адистер бул сынык MH370 каттамындагы учакка таандыкпы деген суроого жооп издешет. Бул учак бортундагы 239 адам менен дайынсыз жоголгон. Изабел жана анын уулу Кришна дайынсыз жоголгон MH370 каттамындагы учактын сыныктарын жээктен издеп жүрүшөт. Бул табылгадан кийин Изабел полицияга айтпай койгон бир окуясын эстеп отурат. Мен дөңгөлөктүн сүлөкөтүн көргөм. Толкундар жууп жаткан эле. Ал унаалардын дөңгөлөгүнө окшошкон эмес, учактын дөңгөлөгүндөй сезилген. Өткөн аптада дал ушул радио станцияга учак канатынын сыныгын тапканын айткан киши телефон чалган. Дайынсыз учакка таандык болушу мүмкүн деген сыныкты француз эксперттери изилдеп жатат. Көп өтпөй жалган коңгуроолор да түшө баштаган. Бирок бул кичинекей арал авиациянын тарыхындагы эң чоң табышмакты чече алары күмөн. Жергиликтүү океанолог арал өтө эле кичинекей деп эсептейт. Реюнион аралын картадан карасаңыз, ал океандагы бир тамчы сыяктуу. Аралдын жээгине учактын сыныгы келгени өтө кызык. Эгер арал чоң болсо, учактын калдыктарын табуу мүмкүнчүлүгү жогору болмок. Аянты чоң Мадагаскар аралы учак сыныктарын тосуп калууга ылайыктуу. Бирок бул дагы деңиздеги агымдарга көз каранды болот. Эгер учактын тагдырын айгинелеген далилдер табылып калса, ал бууттанган бул деңизде издөө иши жандамакчы. Бейшемби күнү АКШ Хиросима шаарына өзөктүк бомба таштаганына 70 жыл толот. 1945 жылы ташталган бомба 140 000 адамдын өмүрүн алган. BBC 14 жашында окуяга күбө болгон Бун Хашизумени маекке тартты. Бомба түшкөн күндүн таңы башкалардан эч айырмасы жок эле. Апам үйдө болчу. Мен Хиросимадагы коммуникация министрлигиндеги жумушума камынып жатканым эсимде. Эркектердин көбү согушта болгондуктан элдин көбү жумушка тартылган. Андыктан мен сыяктуу балдар да мектепке барбай ишке чегирилген болчу. Терезенин жанында тургам. Аңгыча өтө күчтүү жарыкты көрдүм. Көз алдымда күн жерге түшүп кеткендей сезилди. Дароо эле күн желеси сыяктуу түркүн түстүү нурлар көзүмө урунду. Бул бомба жарылган учур эле. Биздин шаар жер менен жексен болду. Үйгө баратканымда тирүү жан түгүл имараттарда көздөн кайын болгонун байкадым. Үйдүн жанынан 3 адамды көрдүм. Алардын бири бул чындап эле сенсиңби деп кыйкырып жиберди. Ал менин апам, эжем жана таэжем экен. Өкүнүчтүүсү байкем катуу жаракаттан о дүйнө салыптыр. Мунун баары түшүмдө болгондой сезилди. Эмне болгонун түшүнө албай турдум. Буларга карабастан мен бомба түшүргөн адамдарды жек көрбөйм. Адамдар бардыгын жоготкондон кийин кандай мыкты сапатка ээ болгонун көрдүм. Бирок мен адам баласы өзү сыяктуу эле адамдарга атом бомбасын таштаганын эч качан унутпайм. Түзөөдө BBC эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Түркия өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топко каршы аскердик операцияга даярдык чараларын көрүп жатат. Чабуулдун алдында Түркиянын аскердик базаларына АКШнын учактары жана дрондору келе баштады. Учурда АКШнын мамлекеттик катчысы менен Түркиянын тышкы иштер министри Малайзияда сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө.
Индияда бир эле учурда 2 жүргүнчү поезди жолдон чыгып кетип, кеминде 27 адам каза тапты. Өлкөнүн бийлиги окуяны териштирүүгө буйрук берди. Айрым маалыматтарга ылайык, окуя суу ташкын болгон жерде орун алган. Кырсыкта бир топ вагондор темир жолдун жанындагы дарыяга кулап түшкөн. Израиль террористтик чабуул уюштурду деп шектелген жөөт тургунду соту жок камакка алды. Бул улутчул жөөттөргө каршы чаралар күчөтүлгөнүн көрсөтөт. Жөөт террор тобуна мүчө деп шектелген адам 6 айга эркинен ажырады. Израиль буга чейин административдик кармоо же соту жок камакка алуу беренесин палестиналык тургундарга карата колдонуп келген. Ал эми жергиликтүү жөөттөргө каршы сейрек колдонулат. Бул аптада Сингапур эгемендигинин 50 жылдыгын белгилейт. Бул өлкө аз убакытта тез өнүгүп, дүйнөдөгү алдыңкы мамлекеттердин бирине айланды. Биз оор иштерди аткарып, өлкөнүн өсүшүнө чоң салым кошкон Сам Суй аялдар тууралуу айтып беребиз. 85 жаштагы Ву Янсан Сингапурга Кытайдын түштүгүнөн мигрант болуп келген Сам Суй аялдардын бири. Бул аялдар Сингапурдун коомунда өзгөчө орунду ээлешет. Кызыл түстөгү баш кийим бул айымдардын символуна айланган. Бул аялдар курулуш тармагында иштеп, Сингапурдун өнүгүшүнө чоң салым кошушкан. Дал ушул баш кийим аларды күндүн ысыгынан коргоп турган. Мен оор иштерди аткардым. Кемеге көмүр жүктөдүм, күрүч ишканасында кызматкер болдум. Каражат топтош үчүн баарын жасадым. Бирок азыр карып, колуман эчтеке келбей калды. Ву айым буга окшогон имараттарды курганын эстейт. Сингапур ондогон жылдан бери тез өнүгүп келатат. Өлкөгө Индия, Индонезия жана Кытайдын түштүгүнөн мигранттар агылып келет. Ву айым Сингапурга жаш кезинде 200 000 самсуй мигранттар менен чогуу келип калып калган. Учурда атактуу самсуй аялдардын аз гана өкүлү калды. Дүйнөлүк коомчулук алар тууралуу аз билишет. Бирок эми самсуй аялдардын турмушун таңазалап театрда спектакль коюлууда. Сингапур алдыдагы 50 жылдык өнүгүү долбоорун караштырып жатканда самсуй аялдарды мисал катары колдонуп, жаңы муунда аларга окшоп эмгекчил болушат деп үмүттөнөт. Эми спорт. Олимп оюндарына 1 жыл калганда Рио-де-Жанейродогу курулуш иштери жана шаардагы суунун сапаты сынга алынууда. Дүйнөлүк кала кайык жарыштар уюму мелдешөтчү суунун сапаты өтө начар болгондуктан спортчулардын ден соолугуна терс таасир этиши мүмкүн деп билдирди. Бразилиянын расмийлери курулуш иштери убагында бүтөт деп маалымдады. Футбол. Ауди кубогунун финалында Реал Мадрид 2-0 эсеби менен Тоттенхамды утуп алды. Биринчи топту 26 мүнөттө Родригес тепсе, экинчи голду Гарет Бейл өзүнүн мурдагы командасына каршы сол буту менен киргизди. Бокс. Флойд Мейвезер америкалык жердеши Андре Берто менен 12 сентябрда күч сынашат. Жеңил салмактагы мурдагы чемпион Берто 30 беттешин утуп, үчөөнү уттуруп жиберген. Ал эми Мейвезер акыркы беттеши деп айтылган бул мелдешти утса, карьерасын бир да жолу утулбай жыйынтыктап, атактуу мушкер Рокки Марсианонун рекордуна жетет. Мейвезер 48 беттешин жеңип алган. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине саналуу күндөн кийин кошула турганы жөнүндө макаланы кеңиненирээк окусаңыз болот. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.